Bir сутка ичинде коронавирус менен ооруган 14 бейтап илдеттен айыгып ооруканалардан чыгарылды. Анын 5-өө Бишкек шаарында болсо, Нарында 3, Ысык көл областында 1 жана Жалал Абадта 5 киши. Муну менен жаңы типтеги вирустан сакайгандардын жалпы саны 614кө жетти. Бирок ошол эле учурда бүгүн коронавирустун жаңы 28 учуру катталды. Кайра эле сап башында Бишкек шаары, тактап айтканда 16 учур Борбор калаага туура келет. Чүй областында 2, Жалал Абадта 6, ал эми Баткенде 4 киши COVID-19 илдетине кабылганы тастыкталган. 28ден учурунун деген 5 деген чет жактан келген учурлар болуп атат. Айта кетсек, Дубайдан учуп келген жарандарыбыз келген мекендештерибиз, ошонун ичинен ошо бир учурун обсервация учурунда текшерип, ошонун баарын медициналык көзөмөл убагында табылды бирөөсү. Мындан тышкары дагы 3 студент Ходжан шаарынан, Тажикстандан ошо кайтып келишкен Лейлек районуна. Ошол жерде үчөө дагы жанакындай текшерүүдөн, обсервациядан өтүп аткан маалында деген табылып, бүгүнкү күнү дарылоого алды. Дагы бир студент ушу Душанбе шаарынан окуган экен, ошол дагы ушу чек арага келип, кайра биздин мекенибизге өтүп келаткан жерден аны дагы обсервация учурунда текшерип, аны дагы ошол COVID-19 вирусу табылгандыктан биз аны деген көзөмөлгө алып дарылоого алдык. Bir сутка ичинде дагы республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында дагы бир бейтап каза болду. 67 жаштагы аял киши болчу. Бул дагы ошол көптөгөн жана өнөкөт оорулары болгон экен. Цирроз печени деп атат. Эки тараптуу пневмония болуп, полная органная недостаточность и мээни шишип кеткендиги болуп, ошол дарылоо аракеттерине карабастан ошо түндө каза болуп калды. Маалыматка караганда, маркум апрелдин аягында Жайыл аймактык ооруканасында дарыланып жаткан учурда коронавирус жуктуруп алган бир адам менен контакт болгон. Жуктуруп алгандан кийин эски өнөкөт оорулары күчөп Бишкектеги республикалык клиникалык ооруканага которулган. Бирок ал жакта да абалы жакшырбай, оорулары күчөп кетип көз жумган. Муну менен өлкөдө өпкөнү сезгентүүчү жугуштуу инфекциядан каза тапкандардын саны 12ге жетти. Учурда стационарларда 245 бейтап дарыланып жатса, анын 7-өсүнүн абалы оор болуп, 4 киши жандандыруу бөлүмүндө. Жаңы катталган учурлардын арасында 4-өө медицина кызматкери болсо, алардын баары Бишкек шаарынан. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин айтымында, Борбор калаада санитардык эпидемиологиялык нормалар сакталбай, көпчүлүк көчөгө чыгып алганы байкалууда. Мындай жоопкерчиликсиз жана кайдыгер көрүнүш коронавирустун экинчи толкунун жаратышы турган иш. Дарыгерлердин айтымында, тез аранын ичинде кырдаалды колго албаса, 2 апта аралыгында инфекция кайра күчөйт. Мындан улам Саламаттыкты сактоо министрлиги республикалык штабка катуу чараларды кайра күчөтүү боюнча сунуштарды даярдап коюптур. Эгерде жанакындай көчөдө жүрүп, жанакындай алгандай шарттардан жугузда баштаган күн мына коркунуч ошондон болот. Биз анда деген жанакындай радикалдуу жанакындай ограничение бергенге Саламаттык сактоо министрлиги ушу биз өзү сунуш бергенге даяр туруп атабыз. Анткени ушул эпидемиологиялык абалды карашыбыз керек. Жалпы берилген тартипке деген биздин эл да көнүш керек. Эгерде кандайдыр бир жанакындай мүчүлүктөр көп болуп, ушундай учурлар жанакындай көбөйүп каттала баштаган болсо, жанакы жалпы элге коркунуч туула турган болсо, биз ошону деген жанакындай чараларды деген радикалдуу чараларды көрүшүбүз керек. Ошого биз Саламаттык сактоо министрлиги да муну тыкыр азыр карап туруп аткан учурубуз. Эгерде абал курчуй турган болсо, тезинен эле кайра жанакындай шарттарга келишибиз мүмкүн. Толук ыктымал. Ошон үчүн бир сураныч жанакындай берген кеңештерди берип аткан жанакындай тартипке көнүп, биз ошого макул болсок, биз анда деген абалды ушул бойдон кармап, акырында тиги оорулардын санын азайтып, жанакы ушуга дуушар болгондордун тобокелчилиги турган группалардын баарын тазалап чыгып, анан демек маңда жарык чыгып кетебиз бул абалдан. Эгерде болбосо анда дагы эле шарттарды күчөтүп, дагы эле кармаганга мажбур болобуз.
Ошол эле убакта жаңы катталган учурлар кайсы жактан чыгып жатат деген суроо да көпчүлүктү кызыктырууда. Дарыгерлердин айтымында 30%га жакыны үй шартында контакт болгондор, тактап айтканда бир үй бүлө мүчөлөрү, экинчи бөлүгү чогуу иштегендер. Ошол эле убакта кайдан жуктуруп алганын билбеген учурлар да бар. Эң коркунучтуусу мына ушул дешет медиктер. Себеби оорунун очогунун табылбай калышы анын андан ары күчөшүнө алып келет. Мисалы буга чейин Бишкекте үймө үй кыдыруунун негизинде 9 адам жаңы типтеги вируска кабылганы аныкталган. Бирок алар өздөрү бул илдетти кайдан жуктуруп алганын билбей турганын айтышкан. Көп нерсе ушул жаңы чыгып аткан учурлардын баары, мурунку күндө да чыгып аткандардын баары көбүнчөсү ошол баягы биз көзөмөлгө алып эпидемиологиялык жана тыкыр текшерүүдөн ошонун жыйынтыктары менен жанакындай бүт контактлардын баарын таап чыгып, ошолордун арасына деген лабораториялык жол менен текшерүү жүргүзүп, медициналык көзөмөлгө алып, үй карантиндерине кармап, ошол жерден тыкыр текшерүүдөн өтүп аткан учурда баардыгын таап келип атабыз. Көп учурда деген ушу бүт контакттар болуп атат. Бүгүнкү күндө мына дээрлик 228 учуру бул баардык жеринен алганда. Ошонун баары деген жанакындай үй шартында жугузуп алгандар. Бир үй бүлөдө катталып аткандар ушул 228 ошого каралып атат да. Бул алганда деген бир 25-30% түзүп коюп атат. Мындан тышкары деген иш үстүндө болуп калып атат, же болбосо башка жагдайларда контакт болуп, ошол жерлерден мынакей көбүнчөсү ошол жерден чыгып атат. Ортодо бирин экин жанакындай учурлары да катталбай койбойт. Анткени деген ал контакты толугу менен деген баягы билбей калганы учуру болуп калышы мүмкүн, же болбосо ага деген мындай көңүл бурбай ал жөнүндө маалыматты толук бербей койгон учурлары бар. Ошондой эле COVID-19 инфекциясынан дарыгердин жакын туугандары каза таба турган болсо, ага да кенемте каралганбы деген суроо узатылган. Себеби буга чейин медиктер жумуштан жугузуп алып, андан соң үй бүлө мүчөлөрүнө да жуктуруп алган учурлар бар экени айтылган. Белгилей кетсек, өкмөттүн атайын буйругу менен коронавирус жуккан медицина кызматкерлерине мамлекеттен компенсация төлөө маселеси чечилген. Ага ылайык оору жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, ал эми каза болгондорго 1 миллион сом кенемте төлөнөт. Бүгүнкү күндө 221 медицина кызматкерине коронавирус илдети жукса, бир-ак халатчан жаңы типтеги вирустан көз жумду. Мындай категориялар деген ал жерде каралган эмес. Эгерде медициналык кызматкер жанакындай өзүнүн иш үстүндө болуп аткан болсо, ушул жумуштарга тартылып, ушул түзмө-түз ушул шартка байланыштуу жугузуп алып, жанакындай ооруп неметип калганда ошол учурда гана комиссия болот. Ата бир нече комиссиядан өтөт деп ойлойм. Ошол жердин жыйынтыгы менен бул маселе чечилет. Анан жанакындай туугандары, тааныштары же башкалар болгон бул категория андай документтерде, нормативный документтерде каралган эмес. Ошондой эле Банецкий лабораториясы коронавирус инфекциясына жапырт текшерүү боюнча түшүндүрмө таратты. Анда COVID-19 биринчи кезекте медиктер жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери текшериле турганы көрсөтүлгөн. Кеткен чыгымдар меценаттар бөлгөн каражаттын эсебинен жабылат. Бүгүнкү күндө 4363 бекер ПЧР тест алууга каражат топтолгон. Банецкий лабораториясы азырынча жеке адамдардан акчага тест өткөрүү планында жок экенин маалымдады. Бирок кайсы бир ишкана өз чөнтөгүнүн кызматкерлерин текшертүүнү кааласа, кызмат акысы алынаарын белгилейт. Эске салсак, буга чейин анын наркы 2000 сомдой болору белгиленген. Акмарал Сабатар, Самат Дөөлөтахунов, НТС. Ысык Көл областынын аймагына киргендер үчүн тартип өзгөртүлдү. Областтык ыкчам штабтын чечимине ылайык, эми Булдубанга баргандардын баары 14 күндүк үй карантинине жөнөтүлөт. Буга чейин Ысык Көл областына кирип чыгууга катуу чектөөлөр киргизилген. Ага ылайык аймакка баргандардын колунда коронавирус жуктурган эмес деген ырастама талап кылынары айтылган. Бирок бул бир топ нааразычылык жараткандан кийин өкмөт областтык штабтын мындай чечимин аша чапкандык деп баалаган. Мындай улам тартип бир аз өзгөртүлүп, эми Ысык Көл областына киргендерден анализдин жыйынтыгы суралбайт, бирок 14 күндүк үй карантинине жөнөтүлөт. Ал эми Дубандан сыртка чыгууга тыюу салуу дагы деле күчүндө. Аймактын тургундары өтө зарыл иш болсо гана, жергиликтүү бийликтин уруксат кагазынын негизинде гана областтан чыга алат. Ысык Көлдө жанагы караколдон картошка, алма менен иштеп аткан фермерлердин бардыгы ал эмес, жөнөкөй эле шаарга кирип чыгып аткан дыйкандар бардыгы айтып атышат. Мына биз эми 2000 сомдон сөзсүз төлөшүбүз керек экен деп атат. Мамлекет канча миң адамды акысыз
өткөрүп атпайбы жанагы экспресс тесттен, ПЦР тесттен? Ошону өкмөт башы чыгып айтып коюш керек. Урматтуу туугандар, биз акысыз өткөрүп атабыз. Азыр кээ бирлөр эсептеп атат, 6 миллион элди 2000 сомго көбөйтсөк, баланча миллион акча болот экен, аны дагы бу бийликтегилер жейт экен деген сөз пайда болду. Мына премьер-министр келип айтты эле, милиция кызматкерлери компенсациядан баш тартты. Баш тарткан эмес, баш тартпаптыр. Баары эле муктаж экен. Ошол акча каражатын сөзсүз берип коюу. 10 секунд. Үчүнчүсү, азыр экспресс тесттен өтүү үчүн 2000 сом ар бир жаранга, Кыргызстандын ар бир жаранына милдеттендирилди беле. Анын үчүн кайсы токтом чыкты? Же бир укуктук ченемдик акт кабыл алынды? Мыйзамда атайын өзгөчө абал учур, өзгөчө абал аймагында кызмат өтөгөн укук коргоо органдары, ал жерде мыйзамда көрсөтүлгөн органдар, мамлекеттик укук коргоо органдар кирген. Аларда дагы толук кандуу, Кудай буйрса, өзгөчө абал бүткөндөн кийин төлөнүп берилет. Бул боюнча дагы атайын мыйзамда көрсөтүлүп, чечимдер бар. Азыр майдын аягы менен Кудай буйрса, тиешелүү укук коргоо органдары, мисалы Ички иштер министрлиги сунушталган кызматкерлердин биз сөзсүз түрдө 3 тройной оклад размерде төлөнүп берилет. Ал эми экспресс тест бул милдеттүү түрдө деген маселе, бул мындайча айтканда азыркы учурда карала элек. Бул эми добровольно, өзгөчө жеке клиникаларда, ал эми мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан тесттер баары мамлекеттин эсебинен жүргүзүлүп жатат. Мен кошумча дагы белгилеп кетким келет. Мына Ысык көл областы боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Киргенде, чыкканда сөзсүз түрдө мындай запреттеп, буга дагы жооп берсем, бул чечим мындайча айтканда жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган. Бирок азыр атайын республикалык штабтын чечими менен ал чечимди жокко чыгаруу боюнча биз талап кылынды. Мына ошол чечимге барган мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер тиешелүү чараларды мындайча айтканда көрүлөт өкмөт тарабынан. Кыргызстанга чет өлкөлүк жарандарды киргизүүнүн тартиби бекитилди. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиевдин айтымында өлкөгө чет элдик адистерди тартуу зарылчылыгы бар. Ошол эле убакта республиканын аймагына вирустун киришине жол берилбеши керек. Мындан улам бул жылга карата эмгек миграциясына байланыштуу мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусу боюнча алгоритм иштелип чыгып бекитилген. Учурда чет өлкөлүк 675 адисти Кыргызстанга киргизүү боюнча кайрылуу түшкөн. Анын 203-ü өнөр жай, 3-ü айыл чарба, 469 жол куруу тармагы боюнча. Азыр аларга иштөөгө уруксат берүү үчүн документтер топтолууда. Жергиликтүү кеңештерге шайлоону кайра башынан дайындоо керек. Токтотулган жерден улантуу туура эмес. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев билдирди. Анын айтымында өлкөнүн айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режими жакында алынса дагы өзгөчө кырдаал бир топко чейин сакталып турат. Мындай шартта жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүүгө болбойт. Андыктан аны парламенттик шайлоо менен чогуу 4-октябрда өткөрүү туура. Бирок партиялар, талапкерлер кайрадан баштан катталышы керек дейт эл өкүлү. Анткени айрым партиялар мыйзамды бузуп, өзгөчө абал учурунда үгүт иштери менен алектенип, элге азык-түлүк таратып жатат. Бул добуш сатып алууга барабар. Андыктан аларды жарыштан четтетүү керек же кайрадан каттоо жүргүзүү туура болот дейт депутат Жээнчороев. Буга чейин эл өкүлү Дастан Бекешев жергиликтүү кеңештер менен парламенттик шайлоону бириктирип, кийинки жылы жазында өткөрүүнү сунуштаган. 12 апрелде 5 чоң шаарда жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк. Жалпысынан 22 саясий партия катталган. Бирок коронавируска байланыштуу саясий иш-чара белгисиз мөөнөткө жылдырылган.